урматтуу сабагыбыздын көрүүчүлөрү, биз айта кеткенбиз бул валютанын баасы жөнүндө кыскача азыр маалымат бере кетмекчимин. Мисалы үчүн азыркы учурда бир гана доллардын баасын карай турган болсок, Кыргызстанда доллардын баасы сатылуусу 69 сом 60 тыйын болсо, ал эми алам десеңиз долларды, бул 69 сом 80-90 тыйын болуп жатат азыркы учурда. 80 көтөрүлдү, кымбаттады. 70ке барат деген прогноздор бар. Бул эмне үчүн доллар кымбаттап кетти деген суроо пайда болушу мүмкүн. Биз айта кеттик, бул валюта дагы өзүнчө бир товар. Өзүнчө бир товар болгондон кийин бул товардын дагы кандайдыр бир баасы бар. Баасы ушул сом, ошо рыноктук баасы болуп эсептелет. Рыноктук баа валюта рыногунда кандай, ким коет дегенибизде, ошол эле убакта биз айткан талап жана сунуштун негизинде баа ушундай болот экен. Демек, кандайдыр бир бааларда өзгөрүүнү көргөнүбүздө, ал эмне үчүн өзгөрдү, эмне үчүн кымбаттады же эмне үчүн арзандады деген суроо пайда болсо, эң алгачкы нерсе биз карай турган нерсебиз бул талап жана сунуштун өзгөрүүсүнөн кымбаттады же арзандады десек болот. Кыргызстанда доллардын кымбатташынын негизги себептери катары 3 себебин айтсак болот. Бул глобалдык фактор, жергиликтүү фактор жана сезондук фактор деп 3 негизди айтсак болот. Бул глобалдык фактор дегенибиз кандай? Дүйнөдө жалпы бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнөдө доллардын баасы кымбаттады. Ал эми дүйнөдө эмне үчүн доллардын баасы кымбаттады дегенибизде, дүйнөдө долларга болгон талап көбөйдү. Талапыбыз көбөйдү. Талап көбөйгөндө эмне болот экен? Доллар чектүү гана, аны күндө эле чыгарып баса бербейбиз. Чектүү болгон үчүн эмне болот экен? Мисалы үчүн, мурун P1'де болсо, P2'ге кымбаттады доллар. Ал эми талап дагы, сунуш дагы көбөйдү бунун негизинде. Эмне үчүн доллар кымбаттады? Себеби талап көбөйгөн үчүн. Ал эми эмне үчүн талап көбөйдү деген суроо да пайда болушу мүмкүн. Бул сезондук негизде талап көбөйдү десек болот. Кандай түрдө талаптын сезондук негизде пайда болду? Бул дүйнө боюнча жалпысына караганыбызда азыр бир кыш сезонуна кирип жатабыз. Сууктар башталды, кыш сезонуна кирип жатабыз. Суук башталып кышка кире баштаганда бул энергияга болгон талап көбөйөт экен. Энергияга болгон талап, бул көмүргө болгон, нефтке болгон, газга болгон, бензинге болгон талап көбөйөт. Себеби элдер ысыныш үчүн ошол энергияга болгон талап көбөйөт. Энергияга болгон талап көбөйгөндө энергиянын баасы дагы көтөрүлөт экен. Баасы көтөрүлгөндө ошол нефть болсун, ошол көмүр болсун, ошол эле товарлар эгерде доллардын негизинде сатылса, демек адамдар ошо энергияны алуу үчүн долларды биринчи алыш керек, ошол доллар менен барып энергияны сатып алыш керек. Ал эми дүйнөлүк рынокто ошол энергиялар доллар менен же евро менен сатылат. Сом менен сатылбайт, тенге менен сатылбайт, же рубль менен сатылбайт, же юань менен сатылбайт. Ошол доллар же евро менен сатылгандыгы үчүн бул баалар, бул товарлар, энергиялар. Демек, долларга болгон талап дагы көбөйөт. Долларга болгон талап көбөйгөндө доллардын баасы дүйнөлүк рыноктарда бир гана Кыргызстанда эмес, көтөрүлгөндө албетте Кыргызстанда дагы эмне болот экен? Көтөрүлөт экен. Мисалы үчүн 69-70 сом болуп же 69-90 болгондо, мисалы үчүн кымбаттаса, бир эле бизде эмес, Казакстанда дагы ошол кымбаттайт. Мисалы үчүн Кыргызстанда 10%ке кымбаттаса, Казакстанда да 10%ке кымбаттайт, Тажикстанда да 10%ке кымбаттайт, Өзбекстанда да 10%ке кымбаттайт. Россияда да 10%ке кымбаттайт, Европада да 10%ке кымбаттайт. Демек, рынок бир гана доллар бир гана Кыргызстандын товары эмес, бул рынок доллар дүйнөлүк товар болгон үчүн дүйнөлүк рынокто кымбаттаганда бардык жерде кымбат. Эгерде биз бир гана Кыргызстанда кымбаттап, Казакстанда арзан бойдон калганда эмне болмок эле? Биз Казакстанга барып,
арзан доллар алып келип Кыргызстанда кымбат сатмакпыз. Ал эми бул андай эмес, себеби сиз Казакстанга барып ошол эле сомуңузду теңгеге айлантып доллар сатып алам десеңиз, ошол эле Кыргызстанга берген акчаны Казакстанга берсеңиз, ошол 1 доллардын эми көп деле кымбат же көп деле арзан болуш айырма өтө кичине. Ошондуктан ошол эле баага сиз доллар сатып алат экенсиз. Демек, доллардын өзгөрүшүсүндө эң негизги фактордордун бирөөсү глобалдык рыноктогу болгон өзгөрүү, экинчиси сезондук өзгөрүү деп айта кеттик. Анан жергиликтүү фактордун айта кетсек болот. Жергиликтүү дегенибиз именно Кыргызстанда болгон өзгөрүүлөрдүн негизинде долларга болгон таасирдин көбөйүшү. Кыргызстанда албетте бизде дагы энергияга болгон талап көбөйдү, көмүргө болгон талап көбөйдү. Себеби кыш сезону келип атат дегендей. Эң негизгиси жергиликтүү Кыргызстанда болгон доллардын өсүшү же азайышында негизги факторлордун бирөөсү бул импорт жана экспорт. Импорт жана экспорт. Импорт жана экспорт. Импорт деген биз товарларды сырттан сатып алабыз. Экспорт дегенибиз ошо сыртка товарларды эмне алат экенбиз, сатабыз. Кыргызстанда тилекке каршы биздин импортубуз экспортко караганда 3 эсе көп. Мисалы үчүн импортубуз 6 миллиард доллар болсо, экспортубуз 2 миллиард доллар. Демек, айырма канча экен? Минус 4 миллиард доллар биздин чет эл тышкы соода балансыбызда минус бар, минус 4 миллиард доллар. Демек, экспортубуз биздин импортубузга караганда 3 эсе аз. Импортубуз көп болгондугу үчүн, мисалы үчүн сиз бир товарды сырттан алам десеңиз, Казакстанданбы, Россияданбы, же Кытайданбы, же Турцияданбы, Түркияданбы, же Европаданбы, сөзсүз түрдө сом өтпөйт ал жерде. Өзүбүздүн акчабыз өтпөйт. Эмне кылышыбыз керек экен? Ошол сомду барып долларга айлантып, же теңгеге, же рубльга айлантып, ошол жерге барып сатып алышыбыз керек экен. Биринчиден. Демек, эгерде сыртта Кытайда же Түркияда баалар кымбат болсо, биз көбүрөөк Кыргызстанда көбүрөөк сомду жумшап, доллар алып барып сатып алышыбыз керек экен. Сатып алып келгенде дагы бизге кымбатыраак сатышыбыз керек экен. Кээ бир изилдөөлөргө, экономикалык изилдөөлөргө караганыбызда Кыргызстанда инфляциянын эң негизги факторлордун бирөөсү катары импорт эсептелет. Демек, ал изилдөөнүн негизинде биз инфляцияны сырттан сатып алабыз деген дагы ойлор бар. Эмнеге сиз Кытайдан бир товарды сатып алганыңызда, Кытайда ошол товар кымбат болсо, Кыргызстанда да кымбат болот. Демек, биз Кытайдагы товарды сатып алуу менен инфляцияны дагы сатып алып атабыз. Бул себеби аны сиз Кыргызстанда сатып атасыз. Кыргызстанга сатканда кымбат алганыңыз үчүн Кыргызстанда дагы кымбат сатасыз. Кымбат болгон нерсе бул инфляцияны көтөрөт, демек бааларды жогорулатат экен. Же Россиядан болобу, же Түркиядан болобу кымбат товарды алганыңызда ошол өлкөнүн инфляциясын кошо сатып алып атасыз. Кымбат сатканыңызда өлкөдө дагы инфляция болуп жатат экен. Демек, ал эми экспорт дегенибиз бул сыртка биздин товарларыбызды сатуу. Сыртка биз өзүбүздүн товарларыбызды сатканда эмне болот экен? Биз сомго сатпайбыз, албетте долларга сатабыз. Ал эми долларга сатканда өлкөгө доллар кирет. Өлкөгө доллар кирсе, бул кандайдыр бир деңгээлде жалпы өлкөдөгү доллардын сунушун көбөйтөт. Ал эми өлкөдөгү доллардын сунушу көп болсо эмне болот? Өлкөдө доллардын сунушу көп болсо, анын баасы төмөндөйт. Бизде эгерде импортубуз экспорттон 3 эсе көп болсо, демек бизге долларга болгон талап көбүрөөк экен сунушка караганда. Эмне үчүн? Себеби биз сырттан сатып алышыбыз керек. Өзүбүз өндүрбөйбүз, сырттан сатып алышыбыз керек. Сырттан сатып алуу үчүн мага доллар керек. Демек, адамдар долларга болгон талабы көбөйөт. Долларга талап көбөйгөндө доллардын баасы да кымбаттап кетет. Демек, доллардын баасынын кымбатташуусунун дагы бир факторлордун бирөөсү Кыргызстанда импорттун экспортко караганда көбүрөөк болуусу деп айтсак болот. Ал эми эгерде экспортту биз көбөйтсөк, өлкөгө доллар кирет. Доллар киргенде эмне болот экен? Доллар киргенде өлкөгө доллардын саны көбөйөт, саны көбөйгөндө сунуш көбөйөт, сунуш көбөйгөндө анын баасы төмөндөйт экен.
эми доллар көтөрүлгөндө бунун кандай рыноктук бага түшүрөбүз же мамлекет эмне кылыш керек деген суроо пайда болушу мүмкүн. Ал эми бул доллардын рыногун көтөрүлүшүн же тескөө негизинде карап көзөмөлдөп жүргөн, мониторинг кылып жүргөн мамлекеттик орган катары биз улуттук банкты айтсак болот. Улуттук банк мына кече жакында интервенция жасады. Интервенция дегенибиз рынокко доллар сатты. Эмне үчүн рынокко доллар сатты? Себеби доллардын тынкыстыгы, аздыгы болгон үчүн, талап көп, сунуш азайып кеткен үчүн рынокто не болду? Доллардын жетишпегендиги болду, пайда болду. Жетишсиздиги пайда болгондо мамлекеттик улуттук банк эмне кылды? Ошо резервинде болгон долларларды рынокко алып чыкты. Алып чыкты дагы эмне кылды? Доллар сатты. А доллар сатканда бунун рынокто доллардын саны көбөйөт, а саны көбөйгөндө доллардын өсүшү кандайчыр бир деңгээлде токтоп калууга себеп болот десек болот. Же болбосо долларды сатып сомду алып атат. Сомду азайтканда сомдун рыноктогу болгон көлөмү азаят. А бир нерсенин көлөмү аз болсо ал кымбаттайт. Демек, максат сомду кымбаттатуу, долларды эмне кылуу, төмөндөтүү болуп эсептелет экен. Албетте, эгерде глобалдык факторлор канчалык оор болсо, көп болсо, биз улуттук банк канчалык деңгээлде ооздуктайм деп буну акчаны рынокко чачканы менен, доллар чачканы менен, эгерде глобалдык факторлор өтө көбүрөөк, күчтүүрөөк болсо, аны токтотууга улуттук банктын күчү жетпейт экен. Ал эми жергиликтүү факторлор оор болсо, жергиликтүү факторлор дегеним бул ошол импорт-экспорт негизинде ошонун себебинен доллар кымбаттап атса, улуттук банктын интервенциясы кандайдыр бир деңгээлде доллардын өсүшүн токтотсо болот деген үмүт пайда болот жана токтотот деген божомолду жасасак эмне болот экен. Дагы бир мындай кызыктуу суроо пайда болот. Мисалы үчүн, эмне үчүн рубль сомго караганда арзан деген. Мисалы үчүн, бир сом 0,9 рубль экен. Башкача айтканда, 9 тыйын, копейка, орустардын копейкасы, биздин 1 сом. Демек, рубль сомго караганда арзан. Же болбосо биздин 1 сом казактын 0,2 теңгесине барабар. Мындайча айтканда, 5 теңге биздин 1 сомго барабар экен. 5 теңге, алардын 5 теңге. Же 1 сом өзбек сумуна караганыбызда канчалык экенин билбейм, бирок өтө эле арзан. Бул 0,1 мен толук билбейм, бирок 1 сом өзбек сумуна салыштырмалуу өтө арзан. Демек, сом рубльга караганда, казак теңгесине караганда, сумга караганда, тажиктин соманисине караганда, Орто Азияда караганыбызда кымбатыраак, күчтүүрөөк болуп турат. Эмне үчүн биздин сомубуз күчтүү, бирок экономикабыз күчтүү эмес деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бунун себебин айта кетсек, сиздин сомуңуз канчалык күчтүү болсо, ал экономикалык күчтүү дегенди түшүндүрбөйт. Терсине, эгерде сиздин валютаңыз канчалык деңгээлде арзан болсо, ошончолук деңгээлде экономикаңыз өсөт деген теория бар. Демек, маселе бул сомдун кымбат болуусунда эмес, маселе сомдун арзан болуусунда турат. Канчалык деңгээлде сиздин сомуңуз арзан болсо, ошончолук деңгээлде экономикалык өсүүгө, өбөлгө түзөт экен. Казакстанда, мисалы үчүн, теңгени девальвация кылды. Девальвация деген эмне? Бул ошол өздөрүнүн улуттук валютасын долларга же болбосо еврого карата арзан болуп кетишти, арзандатышты. Эмне үчүн мамлекеттер, өлкөлөр өздөрүнүн улуттук валютасын чет элдик валютага караганда арзан болуусун каалашат экономикалык жактан. Себеби девальвация болгондо экспорт өсөт экен. Экспорт кандай өсөт? Бул жерде девальвацияны кылуунун негизги максаты бул рубльдин, теңгенин, сумдун арзан болушунун себеби, максаты экспортту көбөйтүү. Экспорт кандай экспорт менен бул валютанын байланышы болушу мүмкүн деген суроо пайда болушу мүмкүн. Мисалы үчүн,
сиз доллар менен барып Өзбекстанга барсаңыз, аны өзбек сомуна алмаштырсаңыз, ал сизге өтө көп сум берет. Ал көп сум менен сиз каалаган нерсеңизди алсаңыз болот, мисалы үчүн. Демек алар сизге арзаныраак товарды сатып алып, жана ошол жерден көп товар алууңузду сунуштайт. Эгерде сиз ал жерден көп товар алганыңызда Өзбекстандын экспорту эмне болот экен, көбөйөт экен. Казакстанга барсаңыз, мисалы үчүн $100 алмаштырсаңыз, канчалаган көптөгөн теңге берет. Бул теңге менен сиз каалаган нерсеңизди алсаңыз болот. Бул убакта Казакстан чет өлкөгө көбүрөөк товар сатууга мүмкүнчүлүк пайда болот экен. Өзүнүн валютасы аз болгондо чет өлкөлүктөр доллар менен келишет. Демек өздөрүнүн товарын дагы арзаныраак болуусуна өбөлгө түзөт экен, девальвация болгондо. Бул сырттан келген адамдар үчүн, туристтер болушу мүмкүн, коммерсанттар болушу мүмкүн, же колунда доллар менен келген адамдар үчүн өздөрүнүн товары арзан болот. Бул ошол өлкөнүн товарларынын атаандаштык жөндөмүнүн дагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу арзан болгон үчүн чет өлкөгө сатылуусун дагы эмне болот экен, көбөйтөт экен. Бул жерде чет өлкөгө сатылуу көбөйгөндө экспорт көбөйөт. Экспорт көбөйгөндө өлкөгө доллар кирет, евро кирет. Бул доллар кириши, евро кириши өлкөнүн экономикалык өсүүсүнө дагы кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизет экен. Ошондуктан бул жерде өлкөлөрдүн валюталарынын арзан болуусу өлкөнүн экспортунун өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Ошондой эле импорттун азаюусуна себеп болот экен. Демек сырттан алууга азаюусуна себеп болот. Кандай деңгээлде азаюусуна себеп болот? Бул жерде эгерде доллар кымбат болсо, сомго караганда кымбат болсо, бул импортерлор үчүн жаман, бирок экспортерлор үчүн жакшы экен. Себеби импортерлор сырттан товар алып келгени үчүн эмне кылат экен, өлкөдөн долларды сатып алыш керек, анан сыртка барып ошол сатып алган долларына бир нерсени сатып алыш керек. Экспортер сыртка доллар менен саткандыгы үчүн эмне кылат экен, колунда доллар бар, сом кымбат болсо аны алмаштырганда көбүрөөк сом алат колуна. Ошон үчүн экспортерлор үчүн дагы жакшы экен. Экспортубуз көбөйөт экен, импортубуз азайат экен. Импортубуз азайганы бул жакшы өлкө үчүн. Эмне үчүн дегенде, сыртка болгон сиздин баягы байланышыңыз азайат. Байланышым дегеним ошо сырткы факторлорго гана сиздин өндүрүмдүүлүгүңүз байланышып калса, анда сыртта болгон өзгөрүү сизге дагы таасирин тийгизет. Сырткы байланышыңыз азыраак болсо, өзүңүз өндүрсөңүз, аны сыртка сатасыз. Импортуңуз азайгандыгы үчүн сиз экспортко көбүрөөк сатасыз. Экспортко көбүрөөк сатсаңыз, бул өлкөдө экономикалык өсүүгө дагы кандайдыр бир деңгээлде калктын жашоо турмушунун деңгээлин дагы өсүүсүнө себеп болот экен. Ошондуктан өлкөлөр экономикалык саясат түзүүдө бул өздөрүнүн улуттук валютасын мүмкүн болушунча арзан болуусуна аракет жасашат экен. Кыскача биз айта кеттик. Демек кайра кайталап кетсек, сомдун долларга карата өсүүсү эмне себептен дегенибизде, бул глобалдык фактор, жергиликтүү өзүбүздүн импорт экспорт фактор жана сезондук фактор деп жалпысынан айта кеттик. Кыскача валютанын өзгөрүүсүндөгү баасынын негизги себептери ушулар болуп эсептелет.